Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн бизде Олимпиаданын суроолорун баарын чыгарылышын талдайбыз. Эмесе биринчи суроону карайлы. Биринчи суроодо бул нерсени эсептешибиз керек болчу. Анда эмесе баштайлы. Минус 3 бөлүнгөн 4'ün birinci darajасы bölüngön minus 3 bölüngön 8'din ikinci darajасы анан плюс 208 bölüngön 48. Эми минус 3 bölüngön 4'ün birinci darajасы minus 3 bölüngön 4 бойдон эле калат. Bölüngön minus 3 bölüngön 8'din ikinci darajасы 9 bölüngön 64 болот. Анан плюс 208 bölüngön 48. Улантабыз. Андан кийин бул жерде эки бөлчөктү бөлүп атканда биринчи бөлчөк ошо бойдон эле калат, экинчи бөлчөктү айлантабыз. Плюс 208 bölüngön 48. Бул жерде 3 менен 9 кыскарат. Бул жерде 3 калат. 4 менен 64 кыскарат. Бул жерде 16 калат. Ошондо бизде минус 16 bölüngön 3 калды. Плюс 208 bölüngön 48 болду. Бул жерде биринчи бөлчөктү үстүндагы астындагы 16-га көбөйтөбүз. Ошондо 16-ны минус 16-га көбөйтсөк минус 256 bölüngön 48 плюс 208 bölüngön 48. Анан 48 минус 256 плюс 208. 208'den 256'ны алсак бизде минус 48 болот. Минус 48'ти 48'ге бөлгөндө минус 1 болот. Ошондо биринчи суроодо жооп С болчу. Экинчи суроону карайлы. Экинчи суроодо биз теңдемени чыгарышыбыз керек болчу. Мынакей биздин теңдемебиз. Бул жерде эң биринчи биз кашаларды ачышыбыз керек. Кашаларды ачканда бизде 14x плюс 7 болот бул жерде. Бул жерде 10x минус 10 болот. Анан x'тин баарын сол жакка чогултсак 14x минус 10x барабар минус 10 минус 12 минус 7. Бул жерде 4x болот. Бул жерде минус 29 болот. Ошондо x барабар минус 29 bölüngön 4. Ошондо экинчи суроонун жообу бизде С болчу. Анда эмесе үчүнчү суроону карайлы.
Birinci этаждан 3-cü этажга лифт 2 минутада көтөрүлөт дейт. Канча минутада лифт биринчи этаждан 9-cü этажга көтөрүлөт дейт. Ошондо мынакей биринчи этаждан биринчи этажда турабыз азыр биз. Лифт биринчи этажда турат. Анан 2 минутада 3-cü этажга көтөрүлөт экен. То есть канча этаж көтөрүлүп атат? 1 этаж көтөрүлүп атат. Анан 2 этаж көтөрүлүп атат. 2 этажды 2 минутада өтөт экен. Биринчи этаж саналбайт, анткени биринчи этажда лифт өзү турат. Ошондо дагы 2 минутада дагы 2 этаж көтөрүлөт. То есть 6-cı этажга эмес, 5-cı этажга 2 минутада көтөрүлөт дагы. Андан кийин 7-cı этажга дагы 2 минутада көтөрүлөт. Андан кийин 9-cı этажга дагы 2 минутада. Ошондо бул жери 2 минута, 2 минута, 2 минута, дагы 2 минута. Ошондо общий 8 минута. Ошондо 3-cü суроонун жообу С болчу. 4-cü суроону карайлы. 4-cü суроодо бул нерсени биз жөнөкөйлөтүшүбүз керек болчу. Так, бул жерде карагыла. Бул жерде бөлүү турат. Биз бул бөлүүнү көбөйтүүгө айлантабыз дагы. Бул бөлчөктү тескеринен жазабыз. Эми биз бул экөөнү кошолу. Бул эки бөлчөктү бири-бирине кошолу. Ал үчүн биз деген биринчи бөлчөктү 2x плюс yга көбөйтөлү. А экинчи бөлчөктү болсо 2x минус yга көбөйтөлү. Ошондо биринчи бөлчөктү 2x плюс yга көбөйтсөк, 3 көбөйтүлгөн 2x плюс y минус жерде 2 көбөйтүлгөн 2x минус y. Анан астыда болсо 2x минус y көбөйтүлгөн 2x плюс y плюс 1 бөлүнгөн 2x минус 5y. Калганы ошол бойдон эле калат. Эми улантабыз. Бул жерде кашанын баарын ачабыз. Үстүдө кашан ачканда 6x плюс 3y минус 4x плюс 2y. Ылдыйда болсо 4x квадрат минус y квадрат болот. Плюс 1 бөлүнгөн 2x минус 5y көбөйтүлгөн так. Улантабыз. Бул жерде үстүндө турган нерсени жөнөкөйлөтөбүз. 6x'тен 4x'ти алсак 2x, 3y-ге 2y кошсок
5y болот. 4x квадрат минус y квадрат плюс 1 бөлүнгөн 2x минус 5y. Улантабыз. Эми бул жерде бул эки бөлчөктү кошобуз кайра бири-бирине. Ан үчүн биринчи бөлчөктү биз 2x минус 5yга көбөйтөбүз. Астындагы, үстүндагы. Экинчи бөлчөктү болсо биз 4x квадрат минус y квадратка көбөйтөбүз. Ошондо бизде астында 4x квадрат минус y квадрат көбөйтүлгөн 2x минус 5y болот. Үстүндө болсо 2x плюс 5y көбөйтүлгөн 2x минус 5y кошулган 4x квадрат минус y квадрат. Так. Улантабыз. Көбөйтүлгөн бул жерде бул жерде суроо ката берилип калыптыр. Бул жерде плюс эмес. Плюс 1 бөлүнгөн 2x минус 5 эмес. Минус экен. Мына бул жер плюс эмес. Минус болчу экен. Суроо ката берилип калыптыр. Ошондо бул жер дагы минус. Бул жер дагы минус. Бул жер дагы минус. Ошондо бул жер дагы минус. Бул жер дагы минус. Бул жер плюс болуп калат ошондо. Бул суроону биз бул суроо ошондо эсептелинбейт. Бул суроону биз отмена кылабыз. Бул суроо эсептелинбейт. Суроо туура эмес берилип калыптыр. Бул жер минус болот. Ошондо бул жерде кашанын баарын ачканда 4x квадрат минус 25 y квадрат минус 4x квадрат плюс y квадрат болот. Ал ылдыйда болсо бизде 4x квадрат минус y квадрат көбөйтүлгөн 2x минус 5y. Ошондо мынакей бул жерде 4x квадрат минус y квадрат менен 4x квадрат минус y квадрат кыскартылат. Бул жерде 4x квадрат менен минус 4x жоюшулат. Ошондо бизде деген минус 25 y квадратка y квадратты кошсок минус 24 y квадрат бөлүнгөн 2x минус 5y көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн y квадрат. Y квадрат менен y квадрат жоюшулат. Ошондо бизде минус 24 бөлүнгөн 2x минус 5y калды. Же болбосо муну 24 бөлүнгөн 5y минус 2x деп жазып алсак болот. Мынакей жооп
ушундай чыкмак. Негизи 24 бөлүнгөн 5y минус 2x. Жооп негизи А болчу. Мынакей. Бешинчи суроону карайлы. Бешинчи суроодо бул сандын цифраларынын суммасын табышыбыз керек. Бул сан өзүңүздөр көргөндөй эле абдан чоң сан болот окшойт. Анан ошол чоң сандын цифраларынын суммасы канча болду экен. Бул аябай чоң сан болгондугу үчүн цифраларынын суммасы 78 болушу мүмкүн деп ойлошум мүмкүн. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Ошону көрөлү, карагыла. 4-н 12 даражасы көбөйтүлгөн 5-тин 21 даражасы. 4-н 12 даражасын биз 2-нин 2 даражасы анан 12 даражасы деп жазсак болот. Анан бул жерде бизде 2-нин 24 даражасы болуп калат. 2 менен 12 көбөйтүлгөн 5-тин 21 даражасы. Андан кийин бул жерде 2-нин 3 даражасын өзүнчө, анан 2-нин 21 даражасын өзүнчө жазып алсак, 2-нин 21 даражасы менен 5-тин 21 даражасы чогулуп биргеликте 2 менен 5-ти биргеликте жазып туруп бир даража алып койсок болот. Ошондо биз бул жерде 2-нин 3 даражасы көбөйтүлгөн 10-дун 21 даражасын алып калып атабыз. Ошондо бул деген 2-нин 3 даражасы 8 кететкен башында. Андан кийин 21 жолу 0 болот экен. 21 жолу 0 болот экен. Ошондо бул сандын суммаларынын цифрасы 8 эле болот. Алтынчы суроону карайлы. 11 футболисттин орто жашы 28 жаш дейт. Оюн учурунда бир оюнчу оюндан чыккан жана калган оюнчулардын орто жашы 27 жаш болуп калган. Оюндан чыккан оюнчу канча жашта дейт. Бизде 11 футболист бар болчу. A1. Алардын жаштары A1, A2, A3, A11. Жаштары ушулар болсун. Ошондо алардын суммасын, жаштарынын суммасын 11ге бөлсөк, эмне чыгат? Орто жаш чыгат. Орто жаш бизде 28 жаш болчу. Ошондо бул сумма канчага барабар болуп атат? A1 плюс A2 плюс A11 барабар болуп атат 28 көбөйтүлгөн 11ге. 28ди 11ге көбөйтсөк канча болот? 308 болот экен. Ошондо 11 футболисттин жаштарынын баарын кошкондо бизде 308 чыгып атат. Эми бирөө чыгып кетти дейли. Бизде 10 эле калды. 10 эле калды. 10 эле калды. Анан ошол 10-ну суммасын 10го бөлсөк, уже 10 киши калгандыктан биз 10го бөлүп атабыз. 10го бөлсөк орто жаш чыгат, орто жаш 27. Ошондо бул калган 10 оюнчунун суммасы, жаштарынын суммасы канчага барабар болуп атат? 270ке барабар болуп атат. Эми карагыла. Башында 11 оюнчу бар болчу. Алардын жаштарын баарын кошкондо 308 болуп атат.
Андан кийин 10 оюнчунун жаштарын кошкондо 270 эле болуп калып атат. Ошондо 308ден 270ди алганда канча болуп атат? 38 болуп атат. Ошондо чыгып кеткен оюнчунун жашы канчада болуп атат? 38де болуп атат. Жооп Е. Жетинчи суроону карайлы. N бул 500дөн чоң натуралдык сан экен. 500дөн чоң натуралдык сан экен. Эгер n куб плюс 100 саны n плюс 10го бөлүнсө, анда n канчага барабар дейт. n куб плюс 100 дейт. n плюс 10го бөлүнөт экен. Ошондо карагыла. n куб плюс 100'тү биз n куб плюс 1000 минус 900 деп жазып алсак болот. Анткени 100 деген бул 1000 минус 900гө барабар. Анан n куб плюс 100 деген 1000 деген бул 2 кубтун суммасы. 2 кубтун суммасы мынакей. Мындай жазып алсак болот. a плюс b a квадрат минус ab плюс b квадрат. 2 кубтун суммасын ушинтип жазып алсак болот. Ушул формуланы колдонсок, биз n плюс 10 n квадрат минус 10n плюс 100 анан минус 900. Мынакей. n куб плюс 1000'ди биз мындай кылып жазып алабыз. Анан ушул сан n плюс 10го бөлүнөт экен. Эми карагыла. n плюс 10го бул сан өз эле бөлүнөт. Бул 900'ü жок. Бул сан өз эле бөлүнөт. Бул n плюс 10го бөлүнөт. Эмнеге? Анткени n плюс 10 көбөйтүлгөн кандайдыр бир сан болуп атат бул жерде. Ошондуктан n плюс 10го бөлүнөт. Ошондо бул n плюс 10го бөлүнсө, анан бул общий бардыгы биригип дагы бөлүнсө, анда бул 900 дагы бөлүнгөн болуп калат. 900 дагы n плюс 10го бөлүнөт. 900 дагы n плюс 10го бөлүнөт. Ошондо 900'дү бөлүш үчүн n плюс 10 кандай сан болуш керек? n плюс 10 деген 900 боло алат. n плюс 10 деген 450 боло алат. n плюс 10 деген 300 боло алат. Ошентип кете берет. Жалаң 900'дүн бөлгөн сандар болуп кете берет. Бирок n деген 500'дөн чоң болуш керек. Эгер n плюс n 450 болсо, n деген 440 болуп калат. Болбой калат. Ошондо мындан ылдый бизге кереги жок экен. Ошондо n плюс n 900гө барабар болсо, n деген 890го барабар. Ошондо жооп D болчу. 8-чи суроону карайлы. 8-чи суроодо теңдемелер системасын чыгарышыбыз керек болчу. x плюс y 5, y плюс z 6, z плюс x болсо 7. Бул жерде бул 3 теңдемени тең кошсок, сол жакта эмне болот? Сол жакта бизде x бар, дагы бир x бар, 2x бар экен. Y бар, дагы бир y бар, 2y бар экен. Z бар, дагы бир z бар, 2z бар экен. Анан сол жакта 5 плюс 6 плюс 7 канча болот?
5 плюс 6 плюс 7 18 болот. Анан бул жерде 2-ни кашан сыртына алып чыксак мындай болот. Ошондо x плюс y плюс z деген канчага барабар болот? Туура 9-га барабар болот. Эми карайбыз. x плюс y деген биринчи теңдемени карасак 5ке барабар экен. 5ке барабар экен. x плюс y деген 5ке барабар экен. Ошондо 5 плюс z деген 9га барабар болуп атат. Мынакей x плюс y өзү 5ке барабар болуп атат. Ошондо 5 плюс z 9га барабар болсо 9 деген z деген 4кө барабар. Анан бул жерде z плюс x 7ге барабар болуп атат. Карагыла. z плюс x 7ге барабар. Ошондо 4 плюс x 7ге барабар болса x деген 3кө барабар. Анан кайра эле x плюс yга келели. x плюс y 5ке барабар болуп атса x деген 3 болчу. 3 плюс y 5ке барабар. Ошондо y деген 2ге барабар. Ошондо мынакей x 3кө, y 2ге, z 4кө барабар. Ошондо жооп деген B болчу. B варианты болчу. 9-чу суроону карайлы. Сүрөттө канча 3 бурчтук бар? Мынакей бизде бул сүрөттү карасак 3 бурчтук түзүлө турчу. Канча точка бар? 6 точка бар экен. Мындай 3 бурчтуктун чокулары. 3 бурчтуктун чокулары боло турчу бизде 6 точка бар. Анан бул жерде 3 бурчтуктарды санап атканда бул эң чокудагы чоку бардык 3 бурчтуктардын чокусу болуп атат. Бүт. Бул жерде сүрөттө канча 3 бурчтук бар болсо, ошол бардык 3 бурчтуктун бир чокусу мынакей бул үстүдө турган чоку болот. Бул үстүдө турган чокусу эмес болгон 3 бурчтук бул жерде жок. Бул сөзсүз бир чокусу болот. Андан кийин 2 чокусун болсо бул биз 5 точканын ичинен тандашыбыз керек. Мисалы бул экөө болушу мүмкүн. Мынакей. Бир менен 2 болгондо мына бул 3 бурчтук болуп атат. Мынакей. 2 менен 3 болгондо бул 3 бурчтук болуп атат. 3 менен 4 болгондо бул 3 бурчтук болуп атат. Мисалы 2 менен 4 болгондо, мисалы бул кызыл 3 бурчтук болуп атат 2 менен 4 болгондо. Ушундай. Бул жерде канча мүмкүн болгон жуптарды түзсөк болот. Ошону таап койсок эле жетиштүү бул жерде. Бул жерде 3 бурчтуктарды санап кереги жок. Бул жерде бул 5 сандан канча жуп түзсөк болот. 1 менен 2, 1 менен 3, 1 менен 4, 1 менен 5 деп канча жуп түзсөк болот. Муну колго деле санап койсок болот. Мынакей 1 менен 5, андан кийин 2 менен 3, 2 менен 4, 2 менен 5, андан кийин 3 менен 4, 3 менен 5, андан кийин 4 менен 5. Ошондо мына бул жерде 10 жуп болуп атат. 10 жуп болуп аткандыгы үчүн бул жерде 13 бурчтук бар. Же болбосо комбинаторика менен чыгарып койсок болот. 5тен 2-ни тандасак, бул жерде формула боюнча 5 факториал бөлүнгөн 5 минус 2 факториал. Бул жерде 5 факториал бөлүнгөн 2 факториал көбөйтүлгөн 3 факториал. Муну чыгарсак 10 чыгат. Же бул формула менен же колго деле санап койсок болот. Ошондо жооп D болчу. Бул жерде 13 бурчтук бар.
10 суроону карайлы. 10 суроодо 88-дин 88 даражасын 7-ге бөлгөндө калдык канча болот дейт. Эми 88 деген 7-ге бөлсөк калдык канча болот? 7-ге бөлсөк беребиз 12ден берсек эгер 84 болот. Калдык 4 экен. Ошондо 88 деген 7-ге бөлгөндө 4 калдыгын берип атат. Ошондо 88-дин 88 даражасы 88-дин 88 даражасы кандай калдык берсе, 4-түн 88 даражасы дагы ошондой калдык берет. Ошондо биз деген 4-түн 88 даражасы канча калдык берерин таап койсок эле, ошол жетиштүү болот. Эми 4-түн 1 даражасы 4 деген калдыкты берет, 7-ге бөлсөк. 4-түн 2 даражасы 16, 16-ны 7-ге бөлсөк 2 деген калдыкты берет. 4-түн 3 даражасы 3 даражасы деген 64, 64-тү 7-ге бөлсөк 1 деген калдыкты берет. Эми бул жерде эки жакты тең бирдей даражага алсак 20. Так, бул жерде 87 3-кө бөлүнөт экен. 29. 29 даражага алсак эки жакты тең. Бул жерде 4-түн 87 даражасы болот. Бул жерде 1 эле болот. Ошондо 4-түн 88 даражасы 87 даражасы 1 деген калдык берип атат. Эки жакты тең 4-кө көбөйтсөк бул жерде 4-түн 88 даражасы болот. Бул жерде 4 эле болот. Ошондо 4-түн 88 даражасы 4 деген калдык берет экен. Ошондо жооп деген Ц болчу. Он биринчи суроону карайлы. Эгер өйдө же оңго гана жүргөнгө уруксат берилсе, Адан Бга канча жол бар дейт. Бул жерде Адан баштайт экенбиз. Анан өйдө же оңго жылып отуруп Бга канча жол менен жетсек болот дейт. Ошондо биз өйдөгө канча жолу эле жүрө алабыз? 1, 2. 2 эле жолу өйдөгө жүрө алат экенбиз. Канча жолу оңго жүрө алабыз? 1, 2, 3. 3 эле жолу оңго жүрө алат экенбиз. Ошондо мынакей. О деген сөздү карайлы. Ö деген өйдө. Дагы өйдө. О деген оңго. Ошондо О деген мынакей бул жол экен. Эгер бул жерде ушул эле тамгаларды бири-бири менен ордун алмаштырсак, мисалы О деп жазсак, мисалы. Кандай болуп калат анда? Башында деп атат, өйдөгө, андан кийин оңго. Кайра өйдөгө деп атат, андан кийин оңго. Бул уже башка жол болуп калып атат. Ошондо биз бул сүрөттү карабай эле, биз бул сөздү карап эле, ушул сөздөн тамгалардын ордуларын алмаштырып канча сөз курсак болот, ошону таап койсок эле жетиштүү болот.
Мынакей бизде 5 тамга бар. 5 тамга деген бири-бири менен 5 факториал жол менен ордуларын алмаша алат. Бирок бул жерде окшош тамгалар бар. 3 бар, анан 2 бар. Ал окшош тамгаларды бири-бири менен ордун алмаштырсак, мисалы үчүн менен өнү ордун алмаштырсак, бизде кайра эле ошол эле сөз чыгып калган болот. Ошондуктан биз ал нерселерди бөлүп салабыз. Өнү канча 2 бири-бири менен канча жол менен алмаша алышат? 2 факториал. Аны бөлүп салышыбыз керек. Андан кийин 3 бар. 3 бири-бири менен алмашканда ордуларын ал дагы окшош эле сөздөр чыгат. Аны дагы бөлүп салышыбыз керек. Ошондо жооп муну чыгарсак 10 болот. Ошондо жооп D болчу. Он экинчи суроону карайлы. Натуралдык сандар катарга жазылды дейт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 деп эч кандай пробел жок, үтүр жок эле, баары бири-бирине жабышып катарга жазылыптыр. 2019 орунда кайсы цифра турат дейт. Мынакей 10 орунда 1 турат. Мынакей 10 орунда 1 турат. 11-де кайра 0 турат. 12-де кайра 1 турат. 13-тө 1. 14-тө кайра эле 1. 15-нчи орунда 2 деп мына. Ар бир цифра бул 1 орун болуп саналат. Бул жерде 10-нчу орунда 10 эмес, 11-нчи орунда 11 эмес. Бул жерде ар бир цифраны өзүнчө санайбыз. Ошондо 2019 цифра кайсы деп атат? Эми бул жерде 9 1 орунду сан бар. Тогуз бир орунду сан бар. Ошондо 9 1 орунду сан канча цифра колдонулду? Мынакей. 1 орунду сандар бүткөндө, бул жерден бүткөндө 9 цифра колдонулган болот экен. Эми 2 орунду сандардан канчо? 2 орунду сандардан 90. 90 2 орунду сан бар. 10дон баштап 99га чейин 92 орунду сан бар. Алар 2ден цифра колдонот. Мына баардыгы 2ден цифра колдонот. Ошондуктан 2 орунду сандар бүткөндө 180 цифра колдонулган болот. 180 цифра колдонулган болот. Андан кийин 903 орунду сан бар. 100дөн 999га чейин 903 орунду сан бар. Алар 3дөн колдонгондугу үчүн 2700 цифра колдонулган болот. 3 орунду сандар бүткөндөн кийин 2700 цифра колдонулган болот. Бирок бизде 2019 эле керек, 2019 эле цифра керек. Ошондуктан биз 3 орунду сандарды бүтүрбөйт экенбиз. 4 орунду сандарга өтө элек болот экенбиз 2019 цифрага жеткенде. Дагы эле 3 орунду сандарды карап аткан болот экенбиз. Эми 2 орунду сандар бүткөндө 189 цифра колдонулду. Эми дагы 2019 2019 цифрага жетиш үчүн биз дагы канча цифра карашыбыз керек? 0 3 1830 дагы 1830 цифра карашыбыз керек экен.
эки орундуу сандар бүткөндөн кийин дагы 1830 цифра карап чыгышыбыз керек экен. Эми бул 1830 цифраны колдонгон сандар кайсылар? Булар бүт баары 3 орундуу сандар. Булар бүт баары 3 орундуу сандар. Ошондо канча 3 орундуу санды карап чыккан болуп атабыз? Эгер биз 1830 цифра карап чыксак, канча 3 орундуу сан карап чыгабыз? Аны билиш оңой эле. Не кылабыз? 3кө бөлүп коебуз. 3кө бөлгөндө канча болот? 610. Калдыгы жок чыгат экен. 610 цифра карап чыккан болот экенбиз. Цифра эмес, 3 орундуу сан. Ошондо 3 орундуу сандар мынакей. 1000ден башталат, жок, 100дөн башталат. 101, 102, 610 3 орундуу сан карап чыккандан кийин, баарын карап чыккандан кийин 1830 цифра карап чыккан болот экенбиз. Мынакей бул 100дүн биринчи цифрасы 1 деген. Бул 190 цифра. Анткени эки орундуу сандар бүткөндө уже 189 цифра колдонулган болот. 190 цифра бул болот. Анан кетип отуруп 610 3 орундуу сан каралгандан кийин мына биринчи сан 100 болсо 610 сан деген 609 болот. Ошондо бул 9 деген 609дун акыркы цифрасы 9, бул 1000 жок. Бул 190 болуп атса, бул 2019 болот. Ошондо жооп деген А болчу. Он үчүнчү суроону карайлы. 13 суроо геометрия суроосу болчу. Бул жерде фигурасы чийилип берилген. Бае 16, бае бурчу 16 градус, мынакей. АЦ бурчу 44 градус, мынакей. ДБЦ 22 градус бул жерде. АЦБ 38 градус бул жерде. Ошондо БДЕ бурчу БДЕ бул жер. Окей. Боёлгон бурч бул жерде боёлгон кичинекей бурч. X деп коелу бул бурчту. X канча градуска барабар? Ушуну табышыбыз керек. Эми карайлы. Мынакей. Бул жер 22. Бул жер 38. Ошондо бул жер канча болот? Бул жер. Үч бурчтуктун ичиндеги бурчтардын баардыгын кошсок 180 болушу керек. Бул жер 22, бул жер 38, экөөнү кошкондо 60. 60. Демек үчүнчү бурчу 120 градус. Бул жер 120 градус болсо, мынакей бул жер 120 градус болсо, демек бул жер БДА бурчу канча болуп атат? БДА бурчу деген 60 болуп атат. БДЦ бурчу 120 болгондуктан БДА бурчу 60. БДА бурчу 60 градус. Эми бул жерде БАД бурчун карасак, 44кө 16-ны кошсок 60 болуп атат. 44кө 16-ны кошсок 60. Бул жерде 60. Бул жер 60, бул жер 60 болсо, демек үчүнчү бурчу да 60. АБД бурчу да 60. Ошондо АБД
бурчу дагы 60. Мынакей. Бул жер 60, бул жер 60 болсо, демек АБ барабар АД барабар БД. Бул үч бурчтуктун бүт жактары бири-бирине барабар. Мынакей. Эми карайбыз. АБЕ үч бурчтугун карайбыз. АБЕ үч бурчтугун. АБЕ үч бурчтугун караганда бир бурчу 16 экен, экинчи бурчу мына 60ка 22-ни кошсок 82. Ошондо үчүнчү бурчу канчага барабар болот? 16 плюс 82 плюс бул үчүнчү бурчу АЕБ бурчу 180ди бериш керек үчөөнү кошкондо. Ошондо АЕБ канчага барабар болуп калып атат? 180ден 82-ни алсак 98, 98ден 16-ны алсак 82 болуп калып атат. АЕБ дагы 82. Ошондо карагыла. АБЕ дагы 82, АЕБ дагы 82. Бул деген тең жактуу эмес, тең капталдуу үч бурчтук болуп атат. Ошондо АБ барабар АЕ. АБ барабар АЕ болуп калып атат. Эгер АБ АЕге барабар болсо, анда АЕ барабар АДга, анткени АД дагы АБга барабар. Ошондо карагыла. АЕД бул тең капталдуу болуп калып атат. Тең капталдуу болгондугу үчүн бул бурч 60 плюс x'ке барабар. Мынакей. АЕД бурчу 60 плюс x'ке барабар. Анткени тең капталдуу. Ошондо карагыла. АЕД үч бурчтугун карасак, 44 кошулган 60 плюс x кошулган 60 плюс x барабар 180ди бериш керек. Үч бурчтуктун ичинде бурчтардын баарын кошкондо. Ошондо 2x канчага барабар болуп атат? Ошондо 2x деген карагыла бул жерде канчага барабар болуп атат? Алтымыш плюс x так, ошондо бул жерде деген 16 калып атат, 16га барабар болуп атат. Ошондо x деген 8. Ошондо жооп 8 болчу. Он төртүнчү суроону карайлы. А деген натуралдык санга 1ди коштук. Ошондо анын квадратына 1001 кошулду дейт. Башында А болчу, анан ага 1ди коштук. Анын квадраты А квадрат эле болчу. Ошондо А плюс 1дин квадраты деген А квадрат плюс 2А плюс 1. Мынакей. А деген санга 1ди коштук. Демек Анын квадратына канча кошулуп атат? 2А плюс 1 кошулуп атат. Бул жерде квадратына 1001 кошулду дейт. Ошондо 2А плюс 1 деген 1001ге барабар. Ошондо 2А деген 1000ге барабар. А 1000ге барабар. Ошондо А деген 500ге барабар. Жооп Е болчу.
Дарбыздын салмагы 10 килограмм эле. 10 килограмм дарбыздын салмагы. Анын 99% суу эле дейт. Ошондо бул жер дарбыз дейли. Ошондо суу деген канча килограмм болуп калып атат? Суу деген 9,9 килограммы суу болчу экен. Базада дарбыз соолуп, суу дарбыздын 98%-ин түзүп калыптыр дейт. Эми карайбыз. Дарбыз дейли биз. Дарбыз 10 килограмм болчу. Ошондо суу эмес бөлүгү канча килограмм болуп атат? 0,1 килограмм болуп атат. Андан кийин суусу солуп кеткенден кийин дагы, мынакей. Суу эмес жагы өзгөрбөйт. 0,1 килограмм бойдон эле калат. Суу эмеси. Бирок мунун проценти өзгөрөт. Башында суу эмес бөлүгү бул 1% болчу. Андан кийин суусу соолуп кеткенден кийин суу эмес бөлүгү 2% болуп калды. Ошондо карагыла. 0,1 бул 2% болуп атса, демек 100% канча болот? 100% бул жакта канча болот? Туура 5 килограмм болот. Ошондо дарбыздын салмагы 5 килограмм болуп калды. Дарбыздын салмагы 5 килограмм. Ошондо 4,5 килограмм суу соолуп кетти. 5 килограмм суу соолуп кетти. Мынакей башында 10 килограмм дарбыз болчу, анын 9,9 килограммы суу болчу. 5 килограмм суу соолуп кеткенден кийин дарбыздын салмагы дагы 5 килограмм болуп калат. Суунун салмагы болсо 4,9 килограмм болуп калат. А 4,9 деген 5 килограммдын 98%. Бардыгы туура. Ошондо жооп Д болчу. Ушун менен акыркы суроону карап бүттүк. Ошон менен биздин суроолорду талдап бүттүк бардыгын.